Күнүңөр менен. Кыргыз тили мугалими Ботоева Айзада Туратбековна, Өзгөн району, Куршап айылы. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабакка даярсыңар балдар. Маанайыңар жакшыбы? Эгерде маанайыңар жакшы болсо, баарыбыз бири-бирибизди карап бир жылмайып алалы. Бүгүнкү биздин сабактын темасы кереметтүү ала тоо. Сабактын максаттары ала тоонун кереметтүүлүгүн даңазалаган лексикалардын мааниsin түшүнүп, ооз-эки кебибизде колдонуу, диалогту окуп, тексттеги суроо-жоопторго аркылуу байланыштуу кебибизди өстүрүү, кереметтүү ала тоого суктанып, сыймыктанып жана сүйүүгө үйрөнүү. Балдар, баарыбыз китептин 92 бетин ачабыз. Сүрөттө балдар эмнени көрүп турасыңар? Ала тоону көрүп турабыз, Мына ошол ала тоо тууралуу биз бир эле куплет ырды мен силерге окуп берейин. Жайы кышы кетпеген, мөңгүсү бар ала тоо, асман менен тирешкен, белгиси бар ала тоо. Бул Жалил Садыковдун жазган ыры. Жалил Садыковдун, Кана балдар, эмне дейт? Жайы кышы эмне кетпейт экен? Мөңгүсү мына бийик тоонун эң чокусунда эмнелер турат? Ар дайым мөңгү турат экен. Ал жайы кышта ээрибейт. Ошондуктан ала тоо деп, ала тоо эмне үчүн? Анын тескей жагы муз, аппак, ал эми күнгөй жагы анча-мынча ээрген карала жерлери бар. Ошон үчүн ала тоо деп айтылат. Балдар, ала тоону эмнеге салыштырат? Ала тоону ак калпакка салыштырат кыргыз эли. Эмне үчүн? Себеби калпактын дагы чокусу бийик. Ала тоонун да чокусу бийик, аппак, ак мөңгүлүү. Ошондуктан ала тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде. Демек, ала тоолук кыргыздар, ак калпактуу ала тоолук кыргыздын жигиттери деген сөздөр мына ошондуктан келип чыккан. Демек, биз ала тоолук кыргыз экенбиз. Азаматтар, андемесе жаңы сөздөргө көңүл бурабыз. Тоолуу өлкө, эң бийик тоолор, байлыгыбыз, анткени түгөнгүс кендерге бай. Кайталайбыз. Тоолуу өлкө, эң бийик тоолор, байлыгыбыз, анткени түгөнгүс кендерге бай. Бул сөздөрдү сөздүк дептерге жазып алгыла. Эми балдар, келгиле, ала тоо жөнүндө эки тилде рифмалап көркөм окуйлу. Кана баарыбыз бирдей кайталайбыз. Ала тоо бешигибиз, ала тоо наша колыбел. Ала тоо мурасыбыз, ала тоо наше наследие. Ала тоо байлыгыбыз, ала тоо наше богатство. Эми балдар, 3-чү көнүгүүнү карайбыз. Көп чекиттин ордуна ылайыктуу келген сөздөрдү коюп сүйлөмдү жазгыла. Балдар, бул чекитке биз кайсы сөздөрдү коебуз? Балдар, Кыргызстандын гербинде кандай сүрөттөр тартылган? Эсиңерде барбы? Азаматтар, биздин гербте бийик тоолор, күн, көл, ак шуңкар тартылган. Бул сүйлөмдү дептериңерге жазып алгыла. Эми балдар, 4-чү көнүгүү диалогту окуйбуз. Чыпалак бала менен Акылай. Чыпалак бала, Акылай,
Ала тоо орус тилине кандай которулат? Акылай. Ала тоо орус тилине Пёстрые горы деп которулат. Акылай. Тянь-Шань орус тилине кандай которулат? Тянь-Шань Кытай тилинен Небесные горы деп которулат. Азаматтар, эми балдар 5-көнүгү үлгү боюнча өз алдыбызча диалог түзөбүз. Мисалы, Аман менен Аселдин диалогун угуп көрөлү. Ала тоону эмнеге окшоштурасың? Ала тоону ак калпакка окшоштурамын. Ала тоо кандай которулат? Ала тоо Пёстрые горы деп которулат. Азаматтар, балдар, бул диалогду дагы узартып өз алдыбызча түзүп көрөбүз. Эми балдар 6-көнүгү текстти окуйбуз. Мен окуп берейин, силер кунт коюп кулак салып уккула. Кереметтүү ала тоо. Кыргызстан тоолуу өлкө. Кыргыз эли тоолорду ала тоо деп аташат. Орус тилине Пёстрые горы деп которулат. Ала тоо биздин байлыгыбыз. Анткени алар түгөнгүс кендерге бай. Эң бийик тоолор Сары Жаз, Акшыйрак, Талас, Чаткал. Балдар, бул текстти өз алдыбызча дагы 3 жолу окуп чыгабыз. Текстке түшүндүңөрбү? Анда эмесе балдар, текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Кыргызстан кандай өлкө? Кыргызстан тоолуу өлкө. Бул биздин эмнебиз? Бул биздин байлыгыбыз. Эң бийик тоолорун атап бергиле. Эң бийик тоолор Сары Жаз, Акшыйрак, Талас, Чаткал. Азаматтар, суроолорго да жооп бере алдыңар. Эми балдар, силер ала тоонун нары жагында деген ырды айтып же ырдап көргөнсүңөрбү? Келгиле, кичинекей балдардын айтуусундагы бул оюн тамаша ырын угуп көрөлү. Балдар, азаматсыңар, бул ырды дагы өз алдыңарча жаттап, эсиңерге сактап алгыла. Анда эмесе бүгүнкү тапшырма силерге түшүнүктүү болсо сабак, анда эмесе үйгө тапшырма 7-көнүгү суроолорго